Мына ошону айтайын деп, ынтымакка келиш керек. Мен чакырам азыр. Саясий күчтөрдүн лидерлерин чакырам. Баары билимдүү адамдар, баары тажрыйбалуу адамдар. Мекеним деп жүргөн адамдар. Ынтымакка келгиле, урматтуу саясатчылар. Мен да саясий партиянын жетекчиси болом. Мен да азыр барып туруп бир өкмөтчүсү болайынбы? Дагы бир досторумду чакырып келип туруп. Кандай бул? Ынтымакка келбейсиңерби? Элди карабайсыңар, элди ойлобойсуңарбы? Өзүңөрдүн кызматыңарды ойлобой, өзүңөрдүн келечегиңерди ойлобой, өзүңөрдүн кызыкчылыгыңар менен жүрбөй. Ынтымакка келгиле, элдин баары ошону сурап атат. Ошону өтүнүп атат. Тынчсызданып атат элдин баары тең. Баарыбызга чалып атат. Мен байкап атам элдин баары. Мына жүрөбүз азыр. Уюмдан уюмга чуркашып, баарды эмне кылабыз деп чуркап жүрөбүз. Токтотпойдуңар айтайын деп атам. Саясатчылар, урматтуу бийлик талашкандар, эртең жоопкерчилик кыларыңарды сезип атасыңарбы силер? Эртең эл сурайт да силерди. Момча күндү бизди вакханалия калтырып, бийликти момундай сүйлөшө албай, элди кыйнаганыңар үчүн, элди тонотконуңар үчүн, түн ичинде бара туруп, куралдуу күчтөр бара туруп, чекезе пистолет такап, кемпирине чейин, жаш балдарына чейин тоноп атканын силер угуп атасыңарбы, көрүп атасыңарбы? Анан жооп бересиңер дедиң ушунуки бийликти аларына алып туруп, ошонукини жол бергениңер үчүн. Эртең айтат да, ким жооп берет могу өлүп калган жакыныбыз үчүн, бир тууганыбыз үчүн, балдарыбыз үчүн, атабыз, ата-энебиз үчүн деп туруп. Ким жооп берет анын үчүн? Бирөө жооп бериш керек да. Таптайт аны жана кылмышкерлерди. Мына ошондой болбосун десек, тезирээк ойгонгула, тезирээк өзүңөрдүн жанагы эгеңерди токтоткула, өзүңөрдүн кызыкчылыгыңарды сыртка койгула. Бириндикке келгиле, бириндикке келип туруп, давайте мамлекетти ойлойлу. Элдин келечегин ойлойлу. Балдарыбыздын келечегин ойлойлу, жаштардын келечегин ойлойлу. Силерге бийликти алып берген.